بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم Bölüktüsün Allah Amaçtırıp gündenin Dün yarattın Allah Sıyında bu sağa Bölüktü ulu zatka Kılalı öyle dua Qanday sınır balдар? Tamaqdan o'tasizlar mı? Umar da sınır keldi. Umar da sınırda qo'shib keldi. Umar keldi. Umar, emniyetinden beri yoksun. Senden ağız yaşayan balдар da kelip, konak bolup ketişti. Uşul köçede yaşap en akımda keldi. Özü qanday toy bo'lib жатат? Эмне, Бекмураттын байкеси үйлөндүбү? Жоқ, кайдагы үйлөнүп тойду айтасың? Бүгүн мусулмандардын байрамы да. Курбан айт силер конок косуп албадыңарбы? Жок, атам койду көйүтүп сатып, мече оңгондо машина алып берет. Азыр эми элүүдөн ашты. Анан ар майрамда кой сое берсек, малыбыз азайып кетет да. Коюңар элүүдөн ашты. Анда зекетти кимге бердиңер? Бизде да малыбыз 40тан ашты эле. Биз Бекмураттарга зекет бердик. Алар болсо биз берген койду конок тосуп жатышат. Сен атам конокко келди, атаңа айтсаң зекет Бекмураттарга берет. Анткени зекет бербеген адамдарды Аллах Таала милдеттүү түрдө жокчулукка жана ачарчылыкка тушкулат. Жада калса Куранда аларды тазартып, жакшылыктарын көбөйтүү катары мал мүлктөрүнөн зекет алган деп Аллах Таала парз кылган экен. Силер да парз кылып, курбандык чалып, сооптуу амалдарды көп жассаңар, Аллах өмүрүңөрдө малыңарга береке берет. Силер көп нерсени кайдан окудуңар? Же мектепте мугалим менен үйрөттүбү? Жок, биз мектептен чыгып күн сайын Бекмураттардын үйгө барабыз. Бекмураттын атасынан сабак алабыз. Ал мектептин имамы го. Биз намаз, Куран окууну үйрөнүп, пайгамбардын хадистерин жаттайбыз. А сенин атаң намаз окуйбу? Бекмураттын атасын баары тааныйт. Сенин атаң да тааныса керек. Тамактан алсың, муздап калат. Жок, рахмат. Жок, отур бар. Жок, рахмат. Курсам тоголем, үйгө барып келем. Отур. Отурсаң, отур. Тамак барбы? Тамақ жоқ Умар. Даярдоо эле. Каякта жүрөсүң кечке үйгө келбей? Онда токот менен каймак берип, курсагым аябай ачып кетти. Каякта жүрдүңбү? Курсагың ач. Апа, сиз намаз окуганды билесизби? Кайдагы сөздү айтасың да, атаң окуган намазды мен окуп келем. Мен чоңойгондо мечитте имам болом. Ошондо баарыңыздарга өзүм үйрөтөм. Эмне дейсиң? Биз сени бир пайдалуу кесиптин ээси болуп десе, сен кайдагы түшкө кирбеген сөздөрдү айтасың да, Умар. Эртерээк курсагың тойгузуп жатчы нары. Умар. Umar balam. Umar. Tura koy. Ben sana telefon alıp geldim. Ата, пайгамбар түшбөй келди. Peygamber? Peygamber değilsin mi? Anın sen gördün mü? Anın түсі өңі қандай екен? Анын жүзү ушунчалык нурдуу эле. Буга чейин анда адамды көргөн эмесмин.
Анын кандайлыгын сизге сүрөттөп да бере албаймын. Ушунчалык мээримдүү карап сүйлөдүм. Ал колун желкеме койгондо өмүр бою ошол бойдон катып калгым келди. Анын сөздөрү ушунчалык угуктуу эле. Ал мага атың ким деди. Анан Мен Умар дедим. Ал кубандык атың Умарбы? Мен де жолдошумдун аты Умар. Сен да адилеттүү бол деп жылмаганда аппак тиштери айлананы жартып жиберди. анан Атаңа окшобо деди. Атаң баскан жолдон эмес, мен жана сахабаларымдын жолдорунан элчи. Дүйнө сүйгөн адамдары менен эмес, Аллах жана анын элчисин сүйгөн адамдары менен дос бол деди. Биз ошентип сүйлөшүп жатканда жомодогуда гүлдөрдүн арасынан аппак кийинген адамдар пайгамбар экөөбүздүн жаныбызга келди. Бирок келгендердин арасына бир гана кара кийимчен, жүдөгөн карыя пайгамбар адамдардын жанына келе албай тикенектүү топого өзү жалгыз кирип кетти. Анан мен ал адам ким? Эмне унчалык жүдөгөн деп сурадым. Анан пайгамбарыбыз ал адам келгенине 1 жыл болду. Анын артында калган балдары атасынын арбагына Куран окуп дуа кылышпайт. Анын атына сооптуу амалдар жасап садака беришпейт. Эмне сен аны тааныладыңбы? Ал сен чоң атам деди. мен атамбы. Мен коркуп кеттим. Анткени чоң атам тирүү кезигинде эмес эле. Күндө күйгөндө өңү тусу карарып арыктап кетипти. Чоң атам берки адамдардай пайгамбарыбыздын жанында келиштен уялды окшойт. Кудума окшоп уялды. Мен де кечээ Бекмураттардын үйүндө курбандыкка союлган козунун этинен уялып жей албадым. Андагы койдун шолпосунан да бир аз орус ийди. Ал ушунча абдамдуу эле. Курсагым да ач эле. Кайра ичким келди. Этинен да тоюп жегим келди. Ошондогу бир уртам шорпо чоң атамдын жылдыгына союлган жылкынын шорпосунан да ширин эле. Андагы эт менен тулган күнүмө союлган козунун этинен да жумшак эле. Бирок мен ушунчалык байлыгыбыз менен кыйналып жашаган Бекмураттардай конок чакырбаганыбызга уялып этинен тоюп жей албадым. Бекмурат дейсиңби? Кайсы баягы мечиттин имамынын баласыбы? Анын үйүндө өрүп чыгарга ити жокко, ал эмесин сойду? Азаматтардын койлору 40тан ашкан экен. Атасы зекетке бир кой бериптир. Ошону Бекмураттар союп элдерди конокко чакырыптыр. А биздин малыбыз 50дөн ашса да эч кимге зекет бербедик. Ошон үчүн чоң атамдын да абалы чар окшойт. Сиз андай иштерди жасай элексиз. Анткени пайгамбарыбыз түшүндө айткан: атаңа окшобо, атаң баскан жолдон эмес, мен жана сахабаларымдын жолдорунан жүр деди. Ата, мен сизде адам болгум келбейт, пайгамбарыбыздын жолдошторунда болгум келет. Анын жолдошу Умарда адилеттүү болгум келет. Чоң атамды алып пайгамбарыбыздын жанына жүрсөм дейм. Ооба ата, мен сизде адам болгум келбейт. Аллах берген рызкын акысын да берели. Зекет менен садакада береке бар себеби муктаж болгон адамдардын кемчилигин толуктап, жардам берип, биргелешип көйгөйүнү чечели. Соода кылсак алдабайлы, таразадан башкадан, шайтан дагы өз ишини алдамайдан баштаган, үй бүлөңө балдарыңа арам оокат бергенден андан көрө өлгөн жакшы, дагым татпай ачкадан. Билесиңби арам оокат канга сиңип кетерин, бир күн келип өз башыңды байкатпастан кесерин, ансыз деле тагдырыңа канча рызкы жазылган, Аллах аны көрүп турат, арам адал экенин. Баарынан да эң жаманы жетимдин акын жебегин, жепкөн соң да өзүң эч нерсе эмес дебегин, арабызда жашап жүрөт жан кейткен адамдар ун сураган кайырчыга берет экен кебегин. Кээ бир кедей жебегенди көп байлардын эти жейт, алсыздардын башын сылап күнөөлөрүн кичирейт, бир жетимдин жашы агып башы жерге ийилсе, билесиңби асмандагы Аллахтын аршы титирейт. Кантсе дагы жараткандын ыраазылыгын табалы, муктаждарга жардам берип Кудайга да жагалы, баарыбызды күтүп турган муздак болгон кабырга барсак дагы тоодай болгон сооп менен баралы. Балким бир күн дүйнөнүн түбүнө да жетебиз, болушунча көз болуп элге жарк-журк этебиз. Бирок ойлон, эй бир тууган бара турган мүрзөгө, эгер болсо жакшы амал сооп алып кетебиз. Сооп иштер кылбасакчы, кабырга кантип барабыз? Пайгамбардын шафаатынан не деп сурап алабыз? Бир сүннөткө амал кылбай өтүп кетсек дүйнөдөн кыяматка чейин көрдү, кантип чыдап жатабыз? Болушунча оңго баскын, сол жагыңа караба. Адамдарды бай кедей деп эки бөлүп санаба. Душманыңа барсаң дагы күлүп барып күлүп кайт. Анткени бул динибизде жылмоюу да садака.